Вазиа дегени алган акчадан азына сатасың. Мисалы, кейде 100 сом алган товарды 100 сомго сата албай каласың. 80 сомго, 70 сомго сатканга туура келет. Бул эле соода. Буну сен не кылдың? Алган буюмуңду алган багытынан арзанга саттың. Буну шариятыбызда вазиа дейт. Бейул вазиа не болду? Бул алган товарды арзаныраак сатуу, алган багытынан арзаныраак сатуу. Бул деле жайыз. Экинчиси таулия. Таулия дегени канчага алсаң, ошончого сатасың. 100 сомго китепти алдың, 100 сомго кайра сатып берип атасың. Эчтеке пайда көргөн жоксуң, зыян да көргөн жоксуң. Бул да соода. Буну таулия деп айтылат. Үчүнчү шарт түрү мурабаха. Мурабаха дегени үстүнө пайда коюп сатуу. 100 сомго товарды алдың, үстүнө 10 сом кошуп, 110 сомго саттың. 5 сом кошуп, 105 сомго саттың мисалы. Буну мурабаха деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Төртүнчүсү мусавама. Мусавама дегени соодалашуу. Соодалашуу жолу менен болот. Бул жерде неме кылынбайт, канчага алган акча айтылынбайт. Акчаны канчага алдым, эмне кылды айтылбайт, мутлак соода кылат. Мына ушул нерсени мен сенен алып атамын дейт. Ал тиги алганга мен даярмын дейт. 100 сомго, 200 сомго. Мага канчага түштү, канча пайда көрүп атам, канча алам айтылбайт ал. Буну мусавама деп айтылат.